кызым айыгып кетсе, урматтуу элим, кызым айыгып кетсе мен кыргызымдын өмүр бою кул болуп өтөт элем. Ошондон жардам бергилечи кыргыз жутум. Сколиоз менен жабыркап келе жаткан 10 жаштагы Ажара эсиңиздердеби? Буга чейин Кайрымдуу Бол фонду Ажара тууралуу видео жарыялап, андан соң 440 миңдей каражат чогулган. Бирок бул дагы жетишсиз. Ал 3 жашынан бери ооруп, омурткасы чоңойгон сайын кыйшайып баратат. Аны алдын алып калуу үчүн операция керектелет. Кыргызстанда дарыгерлер кыла албайбыз дегенден улам Ажаранын ата-энеси кызын чет өлкөгө алып барууга аргасыз. Мындан улам дагы да сиздерден жардам сурайт. Кыйшайып кеткен да. Анан ушул жерде эметкенде, именно кыйшайган жери ушинтип неметип калат да. Горп болуп калат да. Бул чоңойгондон чоңой эле бартат да. Анысы аз келген, өзүңөр азына түз турганга аракет кылат. А так последний жизни басканда негедир билинет да, ушу кыйшайып атканчы. Көчөдөн кетип баратканда биз деле байкайбыз да, баскандай кандай бир мындай каптал менен баскандай болот да, мындай кетип бараткандачы. Өзү да байкабай калат, артынан басып биз карайбыз да. Караганда мындай түз баспалы, мындай капталынан баскансыйт да, ушундай көрүнөт да көзүбүзгөчү. Азыр толук түз тургандагысы. Азыр бул түздө турган, түз тургандагысы, азыр бул мындай эле капталдан көрүнүп атпайбы? Биздин жашообуздун маңызы бул биздин уул кыздарыбызда. Ошол үй бүлөнүн азыр Нурлан байке менен бул эжекебиздин үй бүлөсүндөгү оор өткүзүп аткан күндөрчү. Могу кыздын караңыздарчы, Ажаранын бүгүнкү күндө мына абалы өтө оорлошуп, улам күн санап өскөн сайын мындай улам кыйшайуусу чоңоюп баратат. Бул чоңойгон сайын проблема чоңоюп атат деген сөз. Бул азыр бир этаптуу операция менен чечилчү маселе турат. Бүгүнкү күндө бул Ажаранын операциясы эгер бүгүн каражат топтолуп, эртең топтолуп, бүрсүгүнү чыга турган болсо, демек бул бир этаптный операция менен бүтөт. Бул азыраак акча менен бүтөт деген сөз. Эгер bundan дагы акча чогулбай, дагы ушинтип кечиге бере турган болсо, демек бул эки этаптный операцияга өтөт. Бул улам кыйыныраак эмеге өткөндүктөн, кыйындагандыктан анан 3 этаптуу операцияга өтүп калат. Бул деген сөз мындай риск да чоңоет, операцияда да коркунуч чоңоет, достор. Бир туугандар ошону түшүнүп, анан ушул кайдыгер карабай, ушу экран алдындагы реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык. Нурлан байке өзү да болушунча аракетин кылып, эне өзүнүн аракетин кылып, болгон тууган уругу менен топтоп аракет кылышып атат, бирок ошо деле жетишсиз. Бул эми эч бир үй бүлөгө башына салбасын, достор. Анткени мен бул иште көп аралашып көрүп атам. Бир үй бүлөнүн каражаты жетпей турган, чоң акчаны талап кыла турган аты жаман оору экен, достор. Ошого кайдыгер карабай, мына азыр 2 миллион сом керектелет да негизичи. Ошонун 400 миңи чогулуп, азыр 1 миллион 600 миң чогулса, демек бул маселе чечилет деген сөз. 1 миллион 600 миңди мына кече жакында эле мына биз бир видео чыгардык эле. 10 күндө 3 миллион сом чогулду. Бул деген аябай чоң көрсөткүч, эң жакшы. Себеби кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштабайт деген сөздүн далили бул. Далилдеп жатабыз. Келчи мекендеш, кел бир тууган. Бир күндүк кыска убакыттагы эле кызыкчылыкты эле бир артка таштап койсок, ушул кызыбызга кичине менин колуман келген ушул атайын убактымды бөлүп, убактымдан садака кылайын деп атам. Бул менин өзүм үчүн, эртеңки акыретим үчүн, мына ушул жүрөктөгү батасы деп. Келгиле бир туугандар, биздин кызыбыз үйдө сиздин көрүп жаткан көрүүчү сиздин кызыңыз мындай сколиоз менен оорубагандыгына шүгүр келтириңиз. Кудайга рахмат айтыңыз ушундай дартты бербегендигине. Ошол үчүн ошонун акысы катары болсо да бериш керек. Бул милдет. Садака беришлик бул ар бирибиздин милдетибиз. Ошон үчүн пайгамбарыбызга салаваттар болсун дегенибиз ушул. Анткени мусулмандар бири-бириңерге бир туугансыңар деген. Ушу бир тууганчылдык менен кичине косунуп коелу, достор. Колубуздан келишинче. Анан эртеңки күнү Ажарадагы жакшынакай болуп, мына бүгүнкү күндө сколиоздон бир 20га жакын мекендештер жакшырып келди, мына кыздарыбыз. Балдарыбыз, кыздарыбыз жакшырып, бүгүн мына түп-түз жап-жашынакай иштей тургандар иштеп, ишке кирип, окуй тургандар окуп, жакшынакай өмүрүн улап жатышат. Ошолордун катарында Ажарада болсун десеңиз, келиңиз. Ушул экран алдында реквизит, кызматта Кудай буйрса, үй бүлөнү өзүнө таандык. Эжекем өзүнө келип түшөт, чогулган каражатка эч ким кыянаттык кылбайт, толугу менен Кудай буйрса максаттуу пайдаланат деп биз кепилдик бере алабыз.
Аллах баарыңардан разы болсун. Кудай буюрса анан ажарага да көп намазда дуа кылып коюңуздар, көп бата тилек кылып коюңуздар, ушул видеону бөлүшүп коюңуздар, жана ошондой эле жакшы комментарий жазып болсо дагы колдоп туруңуздар. Кызым ушу бөйрөктөрү кысылып, жүрөктөрү кысылып, коляскага отуруп калышын такыр каалабайм. Ушу азыркы убакта ушу кызым уже кысынып баштады да, ужечи. Мындай эчке мындай таар кийимдерди кийбейт кызым. Уже мындай көбүрөөк мындай кененирээк кийим кийейинчи деп уже кысынып атат кызымчы. Эшикке чыгып да кенен кезир ойнай албайт. Көп жерлерден калат, барбайт кызым ушу. Улуу урматтуу элим журтум, ушу жардам күтөм мен силерден. 1 сомдон болсо да, 10 сомдон болсо да, ушу кайдагери карабай мен ушу кызыма жардам берип коюңуздарчы. Кагалайын элим журтум, менин атым Гүлүмкан. Мен бул Ажара кызымдын чоң апа, чоң энеси болом. Ажара кызым ушул 7 жылдан бери сколиоз оорусу менен ооруп келатат. Бул кызымды өсүп өнүгүп келатканын көрүп алып ушунчалык жүрөгүм ооруп, жүрөгүм канайт. Айланайын элим, айланайын журтум. Ушу небереме кандай жардам береримди да билбеймин. Өзүм пенсионермин, жакында эле чалым өтүп кетти жашоодон. Анан ушул небере кызыма эмне деп жардам береримди да өзүм да билбей башым катып, ушунчалык жүрөгүм сыздайт. Кагалайын элим, кагалайын журтум. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо 5-10 сом болсо да ушул жардам берип койсоңуздар экен. Ушул неберем эртеңки күндө жадырап, жайнап, өзүнүн тенчтарынын арасында жаркылдап, күлүп, окуусун улантып, элдин кыргызымдын керегине жараган кыздардан болот деп ушунчалык силерден күтөм. Кагалайын элим, кагалайын журтум, жардам берип койсоңуздар экен.